Сабак башталды. Сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуулар, кандайсыздар? Бүгүн дизайн темасында сиздерге аз гана болсо дагы билимимди бөлүшүп кетейин. Анда эмесе сабагыбызды баштадык. Жылдырып кое бериңиз. Дизайн деген эмне? Дизайн боюнча бир аз маалымат берип кетейин. Дизайн бул кандайдыр бир нерсени ойлоп табуу, түзүү жана көркөм, функционалдык жактан уюштуруу процесси болуп саналат. Ар кандай тармактарда колдонулат дизайн. Мода, өнөр, архитектура, графика, продуктыларды түзүү, веб дизайн жана башка. Дизайндын түрлөрүнө бир аз токтолуп кетели. Дизайн 5 түргө бөлүнөт экен. Графикалык дизайн, продуктунун дизайны, интерьер дизайн, анан веб дизайн, мода дизайны болуп. Ар бирине бирден аз гана кичинеден подтема кылып кеттим. Кенен буйруса кийинки сабактарда графикалык дизайн деген эмне экенин эме кылайлы, көргөзүп кетели. Эме Акмарал алтыным Нурзада Курандагы ошол катышам деп айткан эле, ошого жөнөтүп каласыңбы? Хорошо, хорошо. Эми эсиме келип кетти. Графика деген. Мен дагы эртең менен айтам Графикалык. сабактачы кирсеңер болот деп унутуп коюптурмун го. Мгм. Ссылка жөнөтүп коеюн э. Ооба. Графикалык дизайн деген бул сүрөттөр, белгилер, шрифттер менен визуалдык маалыматтарды берүү болуп эсептелет экен. Андан кийинкине азыр Акмарал бошосун. Алтыным мен эжеде жолбосо Эжейиз. Эжеке. Продуктунун дизайны бул өзүңүздөр көрүп тургандай эле эмне? Мындай жакындатып көрсөңүздөр, бул бир продуктунун сырт келбети жана функционалдуулугун түзүү деп эсептелет. Мисалы үчүн биринчи сүрөттө иштеп атат, экинчи сүрөттө биз тагынган сөйкө, шакек, сепичкалардын дизайнын түшүрүп ошо колго чийип эмне кылып атат, иштеп атат. Андан кийин үчүнчү сүрөттө бул биз колдонгон эле могул технология жагынан ручкалар турат, мыш, ушулардын дизайнын түзүү бул продуктунун дизайны деп аталат экен. Андан кийинки интерьер дизайн бул үй жайлардын ички көрүнүшүн түзүү. Мисалы үчүн азыр ар түрдүү дизайндагы эмелер чыгып калды. Үйдүн ичин коозуп, ар түрдүү дизайнда чыгарып калышты. Обойлордун түрлөрү, жидкий обой дагы эмне иши кылып, мен билгендер ошондой эле экен. Бул интерьер дизайн деп аталат экен. Андан кийинкиси веб дизайн. Интернеттеги веб сайттарды жана интерфейстерди түзүү. Бул мисалы үчүн биз азыр Инстаграмды колдонуп атабыз. Ошол жерде өзүбүздүн личный брендибизди алып чыксак, ошолардын баардыгы негизи графический дизайн менен веб дизайн экөө биргеликте иш алып барат да. Экөө бир эле экен. Андан кийинки мода дизайны. Мода дизайны бул кийимдердин жана аксессуарлардын дизайны болуп эсептелет. Ар биринин дизайндары бар экен. Дизайндын принциптери. Биринчи бул баланс. Элементтердин тегиз таралышы. Экинчи контраст түстөр жана формалардын айырмачылыгы. Үчүнчү ритм. Элементтердин уюштурулушу. Төртүнчү пропорция жана масштаб элементтердин өлчөмдөрү. Бешинчи эркиндик жана ачыктык. Дизайндагы бош мейкиндиктер. Кайсы жерде боштук бар, кайсы жерде
кайсы жерге жазышыбыз керек, ошолорду бүт дизайндын принциптери болуп эсептелет экен ушулардын баары. Андан кийин дизайндын мааниси биринчи бул функционалдуулук. Дизайн адамдын муктаждыктарын канааттандырат экен, урматтуулар. Андан кийин экинчи эстетика, визуалдык жагымдуулук. Үчүнчү ишкердик натыйжа, бренддин аброюн жогорулатуу. Дизайн бул биздин бренд, эгер кимдир бирөө личный бренд алып чыкса же өзүбүздүн эле жеке баракчабызды жакшы дизайндап кооздоп алсак, бул дагы биздин ошо баракчабыздын аброюн жогорулатат экен. Андан кийин дизайнды үйрөнүү бул креативдүүлүк жана чечим чыгаруу. Дизайн көп учурда креативдүүлүк жактан чечимдерди талап кылат экен. Техникалык билим керектелет, албетте. Дизайн түзүүдө программалар колдонулат, мисалы Photoshop, PixArt, Canva, Figma деген ушул сыяктуу. Мен ушулардын баарын колдоном. Азыр Figmаны дагы коштум. Bunun arasında Figma dagы аябай сонун дизайнга жардам берет экен. Пайдалануучулук тажрыйбада бул колдонуучу үчүн ыңгайлуулукту камсыз кылат экен. Ар бир колдонгон адам ыңгайлуу болуп туруп, өзүнүн каалаган дизайнын түзүп алат. Андан кийин жыйынтыкты айтып коеюн. Дизайн биздин күн сайын курчап турат экен жана анын бизге тийгизген таасири абдан чоң. Ал биздин күнүмдүк жашообузду жана ишибизди жакшыртып берет. Жакшы дизайн адамдын жашоосун жеңилдетип, эстетикалык жана функционалдык жактан таасирин калтырат. Анда эмесе бүгүн дизайнды кайсы типте жасайбыз, графикалык дизайнды кийинки сабакка калдырдым. Бүгүн YouTube'га обложка жасоо, сүрөттүн арткы фонун кесүү, ошолорду үйрөтөйүн деген чечим чыгардым. Кийинкиси биз сүрөттүн арткы фонун кесип салуу. Мисалы үчүн өзүбүз сүрөткө түшсөк, артыбыздагы фонду жок кылып, аны YouTube'га обложка жасоого колдоно турган болсок, PixArt деген приложенияны колдонобуз. Ал үчүн PixArt Гүлкумар iPhone'го платный болуп калабы? iPhone'го платный болуп калат. iPhone'го сатып алсак деле болот. Аябай сонун да, бул PixArt'тын ичинде өтө көп функциялар бар. Любой дизайнды ушу менен жасап чыксак болот. Даже ушул Canva сыяктуу эле ушундай сабактарды да жасап чыксак болот. PixArt менен бардык дизайндарды жасоого болот. Ал үчүн бесплатный версиясын колдонобуз. Android версиясы үчүн PixArt бекер. Аны мен сиздерге жөнөтүп коем. Азыркы учурда Androidке дагы платный болуп калган, бирок менде бесплатный версиясы бар да. Ошону сиздерге ошонун ссылкасын жөнөтүп коем. Ошону менен көчүрүп туруп дизайн жасап чыксаңыздар болот. Андан кийинкиси мен өзүм жылдырып алам го. Биз эмени PixArt'ты установка кылып алгандан кийин регистрация болбойбуз. Ушундай окошко ачылат. Ушундай окошко ачылгандан кийин эле биз плюс белгини көрүп атасыздар баарыңыздар. Ортодо плюс белгини басып эле кире беребиз. Регистрация болсоңуздар платныйга өтүп кетет. Ошон үчүн регистрация болбойбуз. Андан кийин плюсту басып киргенден кийин пустой шаблон деген шаблонду тандайбыз. Пустой шаблон деген шаблонго киргенден кийин ушундай астында турат. Мен азыр эме менен көргөзүп берейин. Нол жер турат. Ушундай окошко ачылат. Бул окошканы V квадрат деген бөлүмүнө киребиз. Инструменттин V квадрат
инструментти тандайбыз. Андан кийин арткы фонду кантип кесебиз? Ушул жерде v квадрат дегенге киргенден кийин арткы фонду, мисалы үчүн мен могу сүрөтүмдүн фону жок артында, өзүн эле чыгарып берди. Негизи сүрөткө түшкөндө туура түшүшүбүз керек экен да, баягы колубузду столдун үстүгө коюп алып түшкөн сүрөттөрдү мындай качественный кесип бере албайт экен. Любой эле приложениячы. Ошон үчүн баягы тулку боюбуз тегиз түшүп, жакшынакай түшүшүбүз керек экен да. Баягы столдо бирдемке жазып аткан болсок, ошол жарым жартылай кесип коет экен. Кийинки могул жерде видеону ушундай типте эме кылдым. Телефонуңуздарды буруп алып туруп көрсөңүздөр болот да. Ушул видео коюлабы экен жаным? Үнү угулабы экен? Үнү мага угулуп Стой атат, шаблонду тандайбыз. Башыдан коюп бере аласыңбы жаным? Бизде ошондой окошко Бизге ачылат. дагы угулуп атат. Так, азыр башталат экен. Баарыбыз микрофонду өчүрүп туруп, анан кийин ушул видеону кунт коюп көрсөңүздөр бүт баары конкретный эме болгон. Кааласаңыздар телефонуңуздарды мындай кылып коюп алып туруп көрсөңүздөр дагы жакшы. Кышайтып көрсөңүздөр дагы жакшы көрүнөт. Баштайынбы? Ооба. Бизге өзүбүздүн сүрөтүбүздүн арткы фону жок болуш керек. Биз Canva'га ошол сүрөттү колдонушубуз керек болсо, PicsArtка киресиздер. Бул жердеги плюс белгисин басабыз. Пустой шаблонду тандайбыз. Андан кийин бизде ушундай окошко ачылат. Ушундай окошко ачылгандан кийин биз каалаган размерди алып алсак болот, же болбосо бул жактан размер тандабай эле убрать фон кылып туруп бул жерден эми птичканы басабыз. Акмаралжы, сиз үнүңүз чыгып койсоңуз угулбагат окшойт. Каммын мен Эми угулуп атам? нол сүрөттү алайын, өзүмдүн сүрөтүмө. Ооба. Бул сүрөтүбүздү жакындатып алып, же өзүнүн ордунда эле убрать фон. Ушул жерде убрать фон дегенди басабыз. Анан удалить фон деп удалить фонду басабыз. Окей, урматтуу достор. Бул биз сүрөткө түшкөндө да туура түшүшүбүз керек экен да. Колубузду столдун үстүнө койбой, колубуз бүт баары көрүнүп, ошондо дагы сонун эме берет да. Анан мисалы могул жерден эле эме кылып койсок, мындай туура эмес бир башкача сүрөт чыгып калат да. Колубуз көрүнбөйт, же башка көрүнбөйт. Ошондой. Эми башка сүрөттү алып көрөлүчү. Кайра эле баягы кыздын сүрөтүн алып көрөлү. Биздин сүрөт ушундай, мындай толук түрдө башыбыз толук, колубуз, тулку боюбуз бүт баары мындай баары бирдей көрүнүш керек да. Ошондо биздин сүрөт сонун болот. Арткы фонун алабыз, мынакей. Бул сүрөт өзү эле бизге эмне болот? Өзү керек болуп атат, сүрөттүн өзү эле керек болуп атат. Демек, ушундай кылабыз дагы. Сохранить деген ушул кнопканы басабыз. Бул галереяга сохранить болот. Андан кийин биз Canva'га кирип көрөлү. Canva'га кирип көрөлү дагы. Бул жерден биз бизге презентация керек болуп атат. Дейли. Мынакей презентацияга киребиз дагы. Анан бул жер ачылгандан кийин кана загрузка болуп атат. Эми бизге ушул жерге өзүбүздүн сүрөтүбүздү коюшубуз керек.
Presentation дегенди бир аз эмете алып коелу. Бир аз кичирейтели. Эми ушул жерге өзүбүздүн сүрөтүбүздү коебуз. Галереядан сүрөттү загрузка кылабыз. Мынакей добавить кылганда сүрөтү өзү эле чыгат. Арткы фону жок. Көрдүңүздөрбү, урматтуу достор? Эми Кийинкисине коюш керек. Түшүнүктүү эле болдубу? Андан кийинкилерине өтө берели. Мага сонун түшүнүктүү болду. Силерге? YouTube'га ушундай обложканы кантип жасайбыз? Бул обложканы мен өзүм жасаганмын. Жакындатып көрсөңүздөр да болот. Артында элеси турат, кайра кыздын өзүнүн сүрөтү, Бул жерде ката жазылып калыптыр. Бизнес тажрыйбадан бөлүшөм деп, тажрыйбамдан дегенде ошол жерде азыр видеодон деле көрөсүздөр, эми өзгөрүп кетиптир да. Негизи ушундай обложкаларды каалагандай кылып жасап алсаңыздар болот экен. Эми кийинкиге жылдыра берсең, андан кийин бул деле ушундай видео карап көрсөңүздөр үйрөнө аласыздар бат эле. Бул видео ошондо барбы? Ооба, бар. Угулбай Чыкпай атат. атабы? Кийинкисине коюшум керекпи? Жок. Мен азыр карайынчы. Айланып атат окшойт да, значит, да? Мен карайынчы. Загрузка болуп аткан болушу мүмкүн. Видео бар экен. Сен телефондон ачып көрсөң да, бул жактан видео загрузка болбой жатат. квадратка киребиз. Телефондон эме кылайын анда. Так, азыр сага запись экраны жок, трансляцияны берейин. Жок, бербей эле мен эме кылайын, даяр ушул видео даяр да, мен 2 телефон бар. Менде бирөөсү эме жана жасаган телефонумда даяр видео бар, ошону эле көргөзүп турайын. Перед эме заднийга коюп турупчу. Ошол жерден да көрсөңөр болот. Кийинкини загрузка кылып тура берсең да болот, Акмарал. Кийинки да ушул, мисалы үчүн бир эле сүрөттү бетме бет коюп обложка жасоо, бул дагы сөзсүз керектелет. Көп учурда, мисалы үчүн, көп адамдар ушундай эле пустой шаблон. бул ачат экен, тиги ачпаганы жаман болуп атат. Тигин да бир коюп көрчү. Мынакей койдум, ачпай атат го. Мен азыр бул жактан таап алайын. Каяка бекитип алдым. Снимать экран. Аябай көп болуп кетиптир эмелерчи. Сыртка киргенде эле биз YouTube'га эмне кылабыз? Всё, азыр. Главный экранда Гүлкумардын камерасы чыгып атабы силерге, урматтуулар? Ооба. Чыгып атабы? Көрсөтө берсең болот. Азыр мен мындай жакшыраак жерге коюп туруп, коюп көргөзүп бербесем, атап кандай кылсам экен? Свет жок Неге загрузка болуп атабы? Өзүмдүн көйлөкөм түшүп калып атат да ушундай. Көрүнүп атат. Стартка киргенде эле биз YouTube'га эмне кылабыз? Обложка жасайбыз. Бул жерден квадратка киребиз. Квадратка кирип туруп, могул жерден YouTube деген обложка, YouTube'ду тандайбыз. Анан бул жерде мисалы черный цветти тандап алалы. Чөмнөйрөөк туралы. Анан тайраак кылалы. Ошол эле темный болуп калат экен анда. Бир аз ачыраак кылалы. Анан ушул жерде мына баарыбызга көрүнүп турат. Эми ушул жерде биз птичканы басып туруп сохранить эте алабыз. Эми кыздар, кантип биз фотону кесебиз? Мисалы,
любой эле фотону алабыз, ага чейин өзүбүздүн бир жакшынакай фотобузду скачать кылып алабыз, же болбосо жакшынакай сүрөткө түшүрүп алабыз. Кимдикин жасасаңыздар деле да. Могу кыздын сүрөтүн алалым. Бул жерде могул инструменттер бөлүмүндө убрать фон деп турат. Ушул жерде удалить фон кылабыз. Арткы тарабын удалить этет, урматтуу достор. Анан биз эмне кылабыз? Муну ушинтип жакындатып өзүбүздүн эмебизге, калыбыбызга карап өзгөртөбүз. Кайра эле ушуну кантип копировать этебиз? Ушул сүрөттө бир басканда мондай квадратный эме пайда болот. Анан бул жерде мондай ромбик, эки ромбик катары менен жайгаштырат. Ушуну басабыз. Бассак копировать деп чыгат. Бул копировать дегенде эле бир аз чоңойтуп туруп, вниз артына коюп туруп, чоңойтуп туруп, анан кийин бул жерде прозрачностьты типа азайтып койсок, мына артында сүлөкөтү менен туруп калат. Эми бул жерге эмне деп жазабыз? Текст жазалы. Бул бизнесмен кыз, демек, менин бизнес сабагыма бизнес тажрыйбамды үйрөнүңүз. Ушинтип жазайынчы: бизнес тажрыйбамдан бөлүшөм. Бөлүшөм дейли. Эми бул жерде кантип бул мен бизнес тажрыйбамдан, же болбосо менин деп эле бизнес тажрыйбамдан бөлүшөм деп эле коелу. Эми ушуну ар түрдүү формада, ар түрдүү цветте каалаганыңыздардай кылып өзгөртүп алсаңыздар болот. Мынакей бул жерде цветтерин тандайбыз. Бул жерде отводка берсек болот. Мынакей. Анан интервалын чоңойтуп, ажыратып, мынтип мындай кылып өзүбүз каалагандай кылып жайгаштырып алсак болот. Эми бул жерде шрифтти тандайбыз. Главный бизде шрифт. Шрифтти кантип тандайбыз? Бул жерде өзүбүз дагы шрифттерди сохранить этип алсак болот. Же болбосо могул жерде мен көп колдонгон шрифт бул азыр өнөкөй шрифт. Арбитөндө колдоном көбүнчө. Анан же болбосо өзүбүз бул жакта шрифтти тандап алсак болот өзүбүздүн. Бул мага жаккан жок. Жакпады бул деген шрифттер боюнча да башка тема өтүп кетем. Арбитон эле коелу мынакей. Эми сүрөттүн үстүнө келип калды. Буну кантип эме кылабыз? Кайра эле могул ромбикти басабыз. Вниз деген артына өткөрүп туруп, мынакей. Мындай кылып ар түрдүү кылып жаза алсаңыздар болот. Бир аз кичирейтсек болот экен. Ушундай кылып, ал үчүн колокольчикти басыңыз деп, же болбосо бизге подписаться болуңуз деген эмелерди колдонсок болот. Колокольчик. Ал үчүн стикерге киребиз. Колокольчик. Колокольчик. Мынтип ар түрдүү подписаться. Кайра эле бир аз сайталы. Кайра эле стикерге киребиз да подписаться на YouTube.
Мынакей. Ушинтип өзүбүз эле эмне кылабыз? Коюп так болот, достор. Ал бул ичине кенен коркпостон азып чокулап иштете берсеңиздер болот. Болгону бул жерде бир эмесин айтып коеюн мен сиздерге. Секретин. Мен мындай эле айтып коеюн секретин. Эми регистрация бол деп чыгып калат да. Ошол жерде регистрация болбош керек. Регистрация болсо эле платныйга өтүп кетет. Android колдонгондорчу. Түшүнүктүү эле болдубу? ооба. Түшүнүктүү эле болсо анда ушул эле мисалы үчүн эки адамдын сүрөтүн деле ушинтип бетме бет кылып жайгаштырып алсак деле болот да. Кийинки видеону коюп бере берсең болот, Токмурат. Шаблонду ачабыз. Презентация кылгандын дагы бир форматын көргөзөйүн. Анан бул жерде квадратты презентация дедим го, дизайн жасаганмын. Квадратты тандайбыз да ютубка обложка жасайбыз да. Ютубту тандайбыз. Черныйраак, мен ушундай темный цветте иштегенди жакшы көрөм бир аз. Эми бул жерден бир аз темныйраак кылалы. Темный кылсак аябай көгүш болуп калды. Болот ошол деле. Ушундай кылабыз да, ушинтип цветин өзүбүз тандап алабыз, урматтуулар. Эми бул жерден птичканы басабыз. Птичканы басканда ушинтип биздин өзүбүздүн фонубуз даяр болду. Эми достор, биз кайра эле сүрөт тандайлы. Кандай кылсам? Бул баягы арткы фонун кесип алган эле сүрөтүбүздү койдук. Копировать этип алабыз. Копировать эткенди жылдырып алабыз да, бул сүрөттү бир аз мынтип жайгаштырып алабыз. Жайгаштырып алгандан кийин могул сүрөттү кантип бири-бирине алмаштырабыз. Урматтуу достор, мынтип өзүбүз жайгаштырып алабыз бири-бирин каратыш үчүн. Ушундай кылып жайгаштырып алгандан кийин эми бир аз алыстатайын гүлдөрүнү. Мынакей. Эми биз ушул жерде сөздү ортосуна жазышыбыз керек. Эмне деп? Баракчама кош келиңиз деп көрөлү. Келиңиз дейбиз дагы. Птичканы басып, бул жерде сразу эле шрифтти колдонобуз. Курсив заческасы бар шрифтти колдонсок болот. Мынакей. Эми бул отводка беребиз. Тамгага бир аз черныйды алалы. Эле кызыл. Кызыл жарашат экен, Тиги гүлдөрдүн кызылдары бар. Ушундай цветти айкалыштырышыбыз керек да. Баракчама кош келипсиз дейбиз дагы. Эми бул жерден жирный кылып коелу. Жирный болбой калат экен. Биз сөздү арткы фонго жылдырышыбыз керек. Ал үчүн ромбикти басабыз, 4 бурчтукту. Вниз дегенди арткы бөлүккө жылдырабыз. Буну вверхке жылдырып коебуз. Эми сөздү карайбыз.
Эми урматтуу достор, эми ушул жерде кандай кылалы? Ушул жерден кайра эле өзүнүн сүрөтүн копировать этели. Анан бул сүрөттү чоңойтолу. Аябай эле чоң кылып чоңойтолу. Чоңойтуп туруп, прозрачность берип, мынакей. Анан муну низге өткөрүп коебуз. Болду достор. Артка бөлүгүнө өттүм, мынакей. Ушинтип дагы дизайндарды жасасак болот. Мынакей, урматтуу достор, ушундай кылып ар түрдүү форматта дизайндарды жасап YouTube'га чыгарсак болот. Көңүл бөлүп көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Болду, эми сохранить эткенде бул жерди басып сохранить эте беребиз. Все. Болду. Аябай Баары эле түшүнүктүү болдубу? аябай түшүнүктүү кылып жасапсың, машалла. Сонун. Мен түшүндүм. Башкаларыңыздар түшүндүңүздөрбү? Ооба. Мен Pixart'тын бекер версиясын жөнөтүп коем группага. Pixart'ты кирип, только регистрация болбойсуздар. Каалагандай кылып ичин эметип көрө беришиңиздер керек да. Только пустой шаблон дегенди гана колдонобуз дагы, ошонун ичинде түрдүү эмелер бар. Инструменттер бар. Мисалы үчүн ушул эле жерден мен азыр дагы көрсөтүп кетейин. Pixart'ка окшошкон Гүлкумар. Башка приложение барбы? Мисалы, азыр Pixart'ты көчүрүп көрдүм. Биякта бесплатный версиясы вообще чыкпай атат. iPhone'гочу. Ооба, iPhone'го чыкпайт бесплатный версиясычы. Эме ноутбук үчүн Windows 10дон жогору эме болсо, Windows 10дон жогору болсо, ноутбук үчүн Figma деген приложение бар. Ал приложенияда ошо англис тилди билгендер бир аз жакшыраак иштейт. Аябай сонун экен. Эми каалагандай кылып дизайн жасасаң болот да ал жактанчы. Ал жакта ноутбуктан иштейт экенсиң, маскалар менен эми өзүң каалагандай кылып жасасаң болот экен да. CapCut менен ChatGPT деген программа дагы бар. ChatGPT и CapCut. Мына CapCut'тан кылсаңыздар деле болсо керек. Ооба. CapCut'тан дагы кылсак болот. Ал жактан дагы жасасак болот. Ал жактан да ушундай эмелери бар, инструменттери бар. Беркенде. Так, Figma дедиңби? Figma'ды жазып коеюн. Ооба. Figma жана слайдта бар. Figma'ны жазып койгом. Мен өзү көбүрөөк колдонгон эмелерим слайд үчүн. CapCut'ты деле колдоном, бирок эме да. Аябай аз колдоном. Мен Pixart'ты, Canva'нан Figma'ны колдонуп атам азыр данный моментчи. Бирөөлөрдүн дизайн жасап бериш үчүн, баннер жасап бериш үчүн сөзсүз ушул Figma менен Pixart'ты колдоном да көбүнчө. Анан презентация үчүн Canva'ны колдонуп атам. Бул жакта Нурзада сенби? iPhone деген. ChatGPT дедиңби? Эмне дедиң? Ооба, ChatGPT даяр дизайндар чыгарып берет го. Ошону айтып атат. Хорошо. Так, дальше. Ошол. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Соңу эле. Жакшы. Аябай сонун экен. Мага баары түшүнүктүү болду. Жалко да просто бесплатный версиясы жок экенине. Айына канча болду экен? Бул жер жазылуу бош керек. Ооба, карап көрсөң.
По-моему, бир жылга сатып алганда арзаныраак түшөт го дейм менимче. Так. 520 TL bir жылына дейт. Канча болуп кетет ошондо? 20-ны 3-кө көбөйтөсүңөр, 2,5-га көбөйтөсүңөр. Ошондо 1,5 сомдой эле болуп калат экен, Такшы экен. Арзан эле болот экен, Арзан эле экен. Эми 12 айга бөлсөк 108, 110 сомдон айланып калат экен да. Ал мисалы үчүн иштеген, дизайн жасап иштеткан болсо, ал арзан эле да. 100 сом, 200 сом чөнтөгүбүздөн деле түшүп калат да. Сен ошондо Эменин азыр Гүлкумар? мен бесплатный колдоном. Бүт эле бесплатный колдоном ушуну. Анан эме айфонго эме кылсам платный болуп, биринчи, экинчи, бир-эки эмени бесплатный жасап берет, анан кийинкине болбойт да. Болбой койгондон анан эмеге, ошо Androidке, Mi'ге көчүрүп алып эле ошол жактан эле иштедим да. Буюрса, бул азыр мен кичинекей эле мынчалык эле жерин көргөзүп бердим. Бул PixArt боюнча болду. Анын графический дизайн, шрифттер менен иштөө, түстөр менен иштөө, булар дагы көп, ар бири чоң тема болуп кетет да. Дизайнда шрифттердин дагы орду аябай чоң болот экен. Шрифттерди ар түрдүү кылып колдонгондо эле туура эмес болот экен да. Негизи 2-3 эле шрифтти колдонсо жакшы болот экен. Бир дизайнда 2 эле шрифт кетет экен. Ошолор боюнча да сабак өтүп берейин деген ниет бар, бирок убакыт жок да. Буюрса, графический дизайн боюнча кенен сабак өтүп беремин. Биздин кыздарды талап боло турган болсо, анда Гүлкумар негизи убакыты жок болсо дагы өтүп берүүгө даяр. Алла ыраазы болсун. Кыздар, силерге берели. Бүгүнкү сабак кандай болду? Эмнени билчиңер эле, эмнени билбечиңер эле? Түшүнүктүү болдубу баары? Баары уктап көрөт. Ооба, сабак сонун болду. Мен кыздарым прогулка алып чыккан болчумун эшикте. Ошону көрүп, сабакты көрүп. Запись сактап койдук, запистен да көрө алсаңар болот. YouTubeга чыгарып коебуз. Бул маселе дагы бар экен. Чоң рахмат анда Гүлкумар. Аллахым ыраазы болсун. Аябай негизи керек. Амин. Ассаламу алейкум кандайсыздар? Гүлкумар же сабак сонун болду, рахмат. Силерге рахмат кирип көрүп бергениңерге. Жакшы, анда баарыңарга рахмат кыздар. Өзгөчө сага рахмат. Убакыт бөлүп келип атасың бизге, илимиңди бөлүшүп атасың. Аллахым сен болсун, илимиңди дагы да арттыра берсин. Дагы каалайбыз сага, иншалла. Кийинки жума кездешкенге чейин. Ассаламу алейкум.